Бишкек шаарынын мэриясы 2023 жылдын 31 декабрында Борбор калаанын тургундары жана коноктору үчүн кызыктуу жаңы жылдык программа даярдады. Саат 19:00 Ала Тоо аянтында Борбор калаанын мэриясынын маданият башкармалыгынын чыгармачыл топтору менен улуттук эстрада жылдыздарынын катышуусунда концерт башталат. Жаңы жылдык иш-чара саат 12-де жаңы жылдык түн менен кошо аяктайт. Жарандардын ыңгайлуулугу үчүн автобус жана троллейбус каттамдары саат түнкү 12:30 тарта каттап баштайт. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери жарандардын коопсуздугун камсыздайт. Ошондой эле иш-чара өтүүчү жерде медициналык тез жардам борборунун жана өрткө каршы кызматтын кызматкерлери да нөөмөттө болушат. Жаңы жыл майрамына байланыштуу Чүй проспектиси менен Панфилов көчөсүнүн Эркиндик бульварына чейинки унаа кыймылы токтотулат. Андан сырткары Киев көчөсү Эркиндик бульварынан Панфилов көчөсүнө чейин жеке транспорт үчүн жабылат. Панфилов көчөсү Чүй проспектинен Киев көчөсүнө чейин эки тараптуу кыймыл үчүн жеткиликтүү болот. Эркиндик бульварында Чүй проспектисинен Киев көчөсүнө чейин эки тарапка унаа токтотууга тыюу салынат. Бирок 2024 жаңы жылды майрамдоо учурунда Борбор калаанын жарандарына жана конокторуна ыңгайлуу болуш үчүн атайын унаа токтотуучу жайлар уюштурулган.